Зарима бир кыздын энеси. Фитнеске келип машыгып, денесин чыңдап жүргөндө 1 жылдан ашып калган. Ал кыз келиндер бир гана ашыкча салмактан арылып, келишимдүү келбети үчүн гана эмес, машыгуучу залга келип, жөн гана ден соолугу үчүн кам көрсө болоорун айтат. 1 жылдан бери машыгам. Мен буга келгендин себеби төрөттөн кийин келгем. Азыркы учурда бир кызым бар. Өзүмдүн калыбымды сакташ үчүн фитнеске келип атам. Фитнеске келгенде көбүнчөсү арыктайм же толом деп келишет. Мен андай максат менен деле келген жокмун. Өзүмдү ден соолугумду чыңдаш үчүн келип атам. Көп убактымды ушул жерде өткөргүм келет. Тилекке каршы кызымды караш үчүн, үй оокат кылыш үчүн бир канча саат эле бөлөм да ушул жака убактымды. Дүйнө жүзүндөгү эң толук адам бул Гиннестер китебине кирген. Ал мексикалык Мануэл Урубе болгон. Анын салмагы 570 килограммга жеткен экен. Ал эми дүйнө жүзүндөгү эң арык адам дагы мына ушул Мексикада болгон экен. Анын салмагы болгону 2 килограмм 300 грамм болгон экен. Деги эле өтө толуп кетүүдөн же болбосо өтө арык болуудан сактануу үчүн биз спорттун түрү менен же болбосо ушундай фитнес менен машыгып турушубуз керек экен. Тынымсыз фитнес менен алектенүүдө организм жана булчуңдар бекемделип, ашыкча салмак кошууга жол бербейт. Демек, канчалык көп тамактансаңыз эле салмак кошпойсуз. Негизи ар бир адамдын дене мүчөсү ар кандай формада болот. Андыктан машыктыруучу ага ылайык фитнестин кайсы түрү менен алектенүү туура болоорун аныктап берет. Анын натыйжасында туура машыгып, идеалдуу дене мүчөгө ээ болуп, сымбаттуу айымдардын катарын толуктайсыз. Что я могу сказать для того, чтобы похудеть? Негизи бизге кардарлар келгенде аны карап көрүп, эң алгач денени оорутуп же чарчатып албоо үчүн жөнөкөй эле машыгуудан баштайбыз. Андан соң кандай көйгөй болсо, ошого жараша машыктыруучу менен биргеликте күнү бөлүнүп, машыгуу башталат. Арыктоо үчүн келген кардарлар кардио машыгуудан сөзсүз өтүү зарыл. Жана туура тамактануу программа кылып да түзүп беребиз. Ошол эле учурда салмак кошуу үчүн келгендер да бар. Здоровое питание плюс тренировки. Фитнес менен такай машыгып жүргөндөр кийин бир нече убакыттан кийин жалпы организмдин абалы жакшырып, өзүңдү абдан жакшы сезе баштайсың деп айтышат. Анткени мында жүрөк кан тамыр системалары жакшырып, дем алуу жеңилдейт, ишке болгон жигердүүлүк пайда болот, икемдүүлүккө жетесиз. Фитнес стресс, депрессияга кабылууга жол бербейт. Үйдө отурган энелерге айтат элем, өзүңөрдүн ден соолугуңарды чыңдап, ушака фитнеске келип, көп убактыңарды өткөрбөсөңөр дагы 1 саатка келип машыгып турсаңар деп айткым келет. Айпер Адамкулова, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ Таңманай программасы үчүн.